Hi friends, welcome back to my channel English with Gulchika. Салам достор, English with Gulchika каналына кош келдиңер. Англис тилин үйрөнүп жатканда көпчүлүк үйрөнүүчүлөр туура окууну тогуз өчтөрбөй эле сүйлөп жүргөнүн практикада көрүп жүрөбүз. Ошондой ыңгайсыз абалдар болбошу үчүн бүгүнкү сабакта туура окуу же сүйлөөнүн кээ бир фишкаларын өздөштүрөбүз. Сабак абдан пайдалуу болот көрүнөт. Анда сабагыбызды баштадык. Эң алгачкысы homophones, амонимдер. Homophones же которгондо амонимдер булар эмнелер? Жазылышы жана мааниси ар түрдүү, бирок айтылышы окшош болгон сөздөрдүн топтому. Амонимдерди үйрөнүү менен биринчиден сөз байлыгыбызды көбөйтсөк, экинчиден бир сөздүн айтылышын билүү менен дароо экинчи жада калса үчүнчү сөздүн айтылышын үйрөнөбүз. Анда төмөнкү амонимдин тизмегин карап көрөлү. Flower, гүл, ун. Байкап карасаңар, эки сөздүн жазылышы ар түрдүү, бирок айтылышы окшош. Sun. For. Male. Pair. Meat. Wait. Week. Rain. Birds. Deer. Hole. Buy. Here. Be. Right. No. Higher. Die. Waste. Do. Экинчи учур. Сөздөр к тамгасы менен башталып, кдан кийин н тамгасы келсе, анда биринчи келген к тамгасы окулбай калат. Мисалы, no жазылып тургандай айтпайбыз, no деп жазылып турат, бирок no деп айтпайбыз. No. New. Known. Knock. Knot. Knife. Knee. Nail. Knit. Knowledge. Unknown. Буда келген 3 тамга IGN сөзүнүн аягында келсе, анда ортодогу G тамгасы окулбай калат. Мисалы, align, assign, campaign, design, pray, sign, rain. Эгерде сөз id же ing менен аяктаса, анда IGN тамгаларынын ортосундагы G тамгасы дагы окулбайт. Мисалы, signed, signing. IGN сөздүн башында же ортосунда келсе, G тамгасы окулат. Ignore, ignite. Эгерде бул мүчө ортодо келсе, дагы окулат. Signature, signal. Кийинки учур Б тамгасы М тамгасынан кийин келгенде окулбайт. Bum, come, dumb, some, limb,
plumber, там, нам. Ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Сабак пайдалуу болду деген үмүттөмүн. Эгер сабак жаккан болсо, лайк басып, комментарий калтырыңыздар. Бул эрежелерди силер билдиңер беле же биле элек белеңер? Комментарийде калтыргыла. Пока. Бай бай.